Rahmat. Саламатсыздарбы? Урматтуу Укмек Шарипов, урматтуу спортчулар. Жаздын күнү биз өтөдө дегендей элибизге жаз келип, биздагы Сырдария министрлиги бүт региондордо төрөбүз. Аккен, Жалал-Абад, Ош, Талас, Кечен, Нарын облустарына барып, өзүбүз сиздердин алдыңыздарга келип турабыз. Негизги биз келген эки максат, биринчи жазгы талап жумуштарына даярдык, анын ичинде проблемалар, жеринде кайсы маселеге биз жардам берсек, анан экинчиси бүгүнкү күндө өкмөттүн коронавируска каршы болгон бүгүнкү күндө аткарылган иштери, антикризистик план түзүлгөн иш-чаралар, ошонун ичинде Ай чарбасы негизги максат болгон азык-түлүк коопсуздугун сактоодо Ай чарба министрлиги кандай жумуштар аткарыш керек. Эки бир маселе менен келип турабыз. Урматтуу Укмек Шарипович, келген биздин Ай чарба министрлигиндеги биздин адистер менен таанышып турсам, жетекчилер менен. Жигитали Жумалиев, дыйканчылык, өрөөнчүлүк жана органикалык Ай чарба өндүрүшү боюнча бөлүм башчысы, Рахат Ибраев, мал чарба, асыл тукум иши жана илим бөлүм башчысы, Атият Расулов, жер жана суу маселелери боюнча бөлүм башкы адиси, Талабек Айдаралиев, Ай чарба өсүмдүктөрүнүн департаментинин директору, Жанбек Бекишалиев, химиялаштыруу жана өсүмдүктөр коргоо департаментинин директору, Марсбек Ильич, өсүмдүктөрдүн карантин департаментинин директору, Нурлан Кожогул, Ай чарбасы механизмдерин жана энергетиканы камсыздоо департаментинин директору Нурлан Абадбеков, жайык мал чарба жана балык чарба департаментинин баш катчысы. Бул жайык боюнча көбүрөөк маселенин баардыгын иши тейлек. Анан органика боюнча ушул Темиркул Сергеевди сиздердин органикалык Ай чарба департаментинин Түскөн облустук территориалдык бинанын директору, алдыдагы органикалык аймактардан жетекчилерine келип отырабыз. Негизинен маалыматтарды айтып койсом, суроолорго жооп беребиз. Былтыркы жылы республикада Ай чарбасында бир топ жакшы жетишкендиктер болду. Биз өсүү темпин 2,6%га жеткиздик. Ай чарбада 220 миллиард сомдук продукция өндүрүлдү. Анын ичинде Ысык каласы прогнозда жетип 403,2%га Ай чарба продукцияларын өндүрүп, бул республикада Балкен облусунун экинчи область болду. Көп областтар бул жактан республикалык деңгээлге жетип калганда, биз аны сиздин жетекчинин алдында ушул жакшы иштердин болгону менен мен мындай жакшы франс билдирип кетем. Жазгы талап жумуштары боюнча 5 маселе бар. Бул биринчи бөлүм, мына докладта айтылып кетти. Кошумчасын департаменттин директору өзү берет. Республика боюнча бөлүм маселеси боюнча эч кандай маселе болбойт, проблема жок деп департамент өзүнүн жерлерге филиалдарын айтып атат. Бүгүнкү күндө былтыркыга караганда 80% комиссиядан өткөн, сертификацияланган ürünlerde olduğu olsa bu 84% жеткизебиз деп булар айтып атат. Эми алдыдагы суроолор боюнча да ойлонобуз. Кийинки маселе бул күйүүчү маймунчу материалдар боюнча. Бул маселе биз Кыргызстандын нефтетрейдер ассоциациясы менен меморандум түзөбүз жылда, мындагы январда түздүк. Алар айтып атат, керектелүү дизель отундан баштап автобензинге чейин эч кандай чоң тоскоолдук же риск жок. Бул боюнча толук камсыздалат. Баасы резко мындай кымбаттабайт. Бирок эгерде дыйкандар нефтебазадан алган болсо, нефтебазада оптуу баада мисалы розница 44 сом болсо, анда 2 сом 40 тыйынга чейин болот деген бизге ишендирип атат. Үчүнчү маселе жер семчиликтер боюнча. Республика боюнча былтыры 138 000 тонна пайдаланган, анын ичинде Ысык областы 7 000 тегерегинде. Ал боюнча биз Кыргызстандан бир топ жеке
firmalar var. Bırak onun içine en rolü 80% çeyip taşınan Kırgızistan Cezir'de taşışı asasası. Kırgızistan asasası paslaşık Dobreyin Kapudin'in şunday asasası var. Bunların Cezir'de 55 toçkası var. Bunlardan da bizimle memorandum tüzüp Özbekistan'dan bizden şu operatörler bunun işlerinde Rusya'nın, Kazakistan'ın şu zavutlarıyla tükey işte hiç problemi olmadı diye bir şey diyorlar. 16 jarım sonunda, 19 jarım sonunda şeyin ünvanlarının borçlu kamsızlık birevdi. Dördüncü mesele bu Ayçarba teknikalar boyunca adı takip ettiği skor olmasında 70-71% bugün dayanıklı olacak deyip Respublika boyunca düştükte 94%, narın olmasına 68%'de kesimler düşüktü. Ben öyle bu boyunca yerinde, hazır şu departamentin direktörü aytar, yerinde dayanıkların varlığı çakşı olmuş gibi leasing meselesi, başka meselesi sorulur olsa da biz çok dayarız. En bu borçlusu 5. mesele bu finansal kolduğu. Hükümetin 14. fevral 81. toplam menen Ayçarbaşı'nın karşılığı 8. dolboru bu işin çakında başlayıp 6 milyar 200 milyon so'm tegeleginde akça karajatı bölümünden atar. Negizgi 2 bank, bu Ayaz Bank ve RSK Bank, hükümetin o 81. toplamında hükümetin kaytarımlı turda 1 milyar so'm 2 bankı 500 milyondan, ondan sonra 2 bank özünün karajatından 300 milyondan 600 milyon akçanı bunlar alar. Ondan sırtları bıtırtı 600 milyon, bu 250 milyon akça verildi. Subsidiyalı prosentli stavkalardan olanlar bu 850 milyondan başka da banklar karşı, burada Toğ Bank karşıdan, 2 banktan sırtları 7 bank, bazı banklar karşı bu 6 milyar 800 milyon so'm tegeleginde akça karajatı bölünüyordu. Hurmatlı Sarıp Cumhuriyet Bizayet gerek, hükümet bu yıl birinci yolu prosentlik stavkaları subsidiyadan get otar. Sebebinde biz 2013'ten başta faizle birden çekileceğin bardır olup 34 milyar 852 milyon so'm vergen olsa, oşonun 3 milyar 800 milyonun şeyin banklara jönö berip otabız. Sonuçta 250 milyon bu yıl azır zor verip, keyingi yıldan başlap kaytarımlı turda büdjetten akça bölünüp, öyle yılda verilen summa koyuyor. İlesinde bizde bardır olup 400 milyon aşığı dezençarba var. Bolgonu 7 yılın içinde 90 milyona kadar akça verilgen. Bu yıldağı 9.990 kadar verilgen 2019'da. Bu akça yetsiz ve koldan gelişince Ayçarba Ministrliği bu yıl birinci olmuşun özü tüz şu projekte dolmada değerlerine katıp biz şundağı ötközüp monitör etkeninde biz özümüz söz sürüne girişeriz. Ayçarbaşı'nın en negizgi olan kayreşetü, Nurmatlı Prezident'in ayıpta regionlarda örüntülü de. Regionlarda özürlü bu kayreşetü tarmağının örüntülü 6% en tömen bıtırı 1 milyar 144 milyon vergi olsa bu yıl Allah sunmanda biz görüntüp özümüz direktü türde insanların üskül olmasında kaysıl Ayçarba kayreşetü işin nasıl bırakın olsa onda biz sizlerge zaten belazdır ayıp edelim. Bir top meseleler boldu. Negizine ben ayıp koyun azından Seminovski kazayısında bilen çarmalarında bir top sınırlar ayıp oldu. Ardık oğluklarda malumat katarı bizde Respublika'da 109 Seminovski kazayısında 263 bilen çarmaların memleketlik ceke çarmalar zavutlar var. Buların içinde bugün köpçülük naraz. Turasına hiç gerek biz hazır privatizasyona hükümetten bugün de biz taşıma aldık. Yakında privatizasyona başlayız. Ürünçülük çarba eğer de al, dizgandarga ürünü bir almasa anda al, ürünçülük çarba emez. Eğer de prem çarba, eğer de priminoy bir almasa mallarda niyetlerinin varlığını anda aldığını prem çarba yok. Sultan privatizasyonu biz ötözüyoruz. Sizlerin daha biz komisyada gerekli adımlar verseniz privatizasyonda cebinde söz türde koşup biz şu çarmılarında özdük, aceteksleri özdük, ayıp otar adamlar özünü köp
жумшайт. Сондықтан біздің барлығын мемлекеттік чараларды көбірек көзөмөлгө алабыз. Анан ушул жерде айтылып кетти, урматтуу Акылбек Шарипович, Ысык-Көл областында тенденция бар. Ушул семейровка хозяйстволарына билем чаралардын жерин жергиликтүү кеңештин депутаттары деңгээлеп, ал бүгүнкү иштен айтат, бизге жардам жок деген негизде жерлерин тартып алуу. Бул маселени биз чекиттип коебуз деп айыптабыз. Азыр биз башкы прокуратурага бүт районда болуп аткан бардык маселени бердик. Жакында урматтуу президентке да биз катты жазып киргиздик. Бул тенденцияны токтотуш керек. Эгер түпкү максат болгон семейровка хозяйстволорду биз сактап калуудун милдеттүү себебинде ал биздин келечегибиз. Биротастар бүгүнкү түптүк мамлекеттик деңгээлде жумуштардын баардыгы болуп калыш керек. Экинчи маселе бул падаланбаган жерлер боюнча биз бардык жерде айтканбыз, агрардык өнүктүү башкармалыктар бизге азайтты, аны биз өзү иштеткенге бердик турат. Канчалык деңгээлде бул максат түрдө жатат, биз пока буну көрөлөкпүз жеринде. Анан ушул семейровка хозяйстволорун колдоо максатында жогорку кеңеш мыйзам кабыл алган. Үрөнчүлүктүү дотациялоо боюнча өкмөт атайын токтому чыгарды. Биз бардык жерге заявкаларды берсин деп жөнөткөнбүз, квота берели деп. Ал боюнча да Жийдар Жумалиев талай айтат, бул дотация маселеси Ысык-Көл областында бүгүн үрөнчүлүк чарбалар бар боло турат. Биз азыр жаздык буудай, жаздык арпа жана жүгөрү маселеси боюнча көтөрүп атабыз. Күзүндө анан башка дагы продукция, картошканы башка ошондо бүгүн аракеттер болуп жатат. Негизги бүгүнкү айта турган нерсе, биз бүгүн жаздын талаа жумуштарына келгенде күзүндө ошол биз айтып аткан продукцияны аны айдап, сээп, аны үшүн алгандан кийин аны сатуу маселеси дагы чоң көйгөй. Биз бренд катары Ысык-Көлдө картошканы айттан быйыл 23.666 гектарга себелеп деп бизге азырындай келип атат маалыматтар. Бирок негизинен картошканы биз республика боюнча 8.000 гектарга азайттык. Ысык-Көлдө биз азайткыла, жоюнга көбөйттү деп айта албайбыз, бирок бул бренд катары кеткенден кийин Ысык-Көлдүн картошкасын бүгүнкү күндө сатууда бир топ кыйынчылыктар бар экенин мойнубузга алабыз. Кайрылыштын маселеси. Бүгүн биз Кыргызстанда аккредитациядан өткөн бүт чет элдик посольстволорго биздин МИДте түзүлгөн жаңы бир дипломатиялык экономикалык дипломатияда бир саясий департамент түзүлдү. Биздин Кыргызстандын сырттагы элчиликтерин бүт баардыгын бүгүн тышкы соода маселесин чечкенге биз алар аркылуу торговый представитель аркылуу бүгүнкү күндө барын айыптабыз. Биздин Абзи ушул кайраштуу заводдун Балыкчы шаарында бул маселесин биз бардык жерде көтөрүп атабыз. Мен ойлойм, эгерде ушул завод түшүп калса, анда картошканын бир топ маселеси чечилип калат деп.